Бул ырым 2020 жылы 21 апрелде ушу Элмирбек Иманалиев каза болгондо чоң терме кошок болуп жазылды эле. Ошондон 5-6 куплет окуп берейин. Кош Элмирбек. Кайран гана кайталаңгыз акыным, ыр-обонго, кыргыз элге жакыным, аларчага алып жөнөйт сөөгүңдү. Асыл жандар, көзү өткөн залкарлар кучагына алат сени акырын. Кайран гана кайталаңгыз талантым, өзгөчүңдө өнөр менен бараттың, капыс колдон чыгып кеттиң чиретип, чейрек кылым чечендигиң күлдүрсө, бүгүн минтип аза күтүү жараттың. Түш көргөндөй түшүнө албай баарыбыз, бүт кыргыздын жүрөктөрүн канаттың. Кайран гана кайталаңгыз Элмирим, бар эле го жөнөкөйлүк кеңдигиң. Түшүнгөндөй шууш көрдүк баарыбыз, бул өмүрдүн кыскалыгын, кемдигин. Алы кулдан, алым кулдан баталып, бул өмүргө өлбөс болуп келгиниң. Эстебестер төк матаңдар тосушар, жалгыздатпай арасына кошушар. Жап-жаш бойдон неге алдың ажал деп, алар дагы жоктоо ырын кошушар. Жаратканга баш ийебиз айла жок, кош Элмирбек, замандашым, кош инем. Бейишиңден оорун берсин Кудайым, аргам жоктон акыркы сөз айтарым. 2020 жылы 21 апрелде саат 9:30 жазылган терме кошоктон үзүндү уктуңуздар. Бул ыр кыргыз эли ушу чоң жоготууга учурап, Элмирбек Иманалиев каза болгондо 2020 жылы 21 апрелде эртең мененки саат 9:30 жазылды эле. Өзү 30 куплеттен ашык терме кошок, комуз коштоосунда ырдалат. Азыр мен ошондон 5-6 куплетин окуп берейин. Кош Элмирбек. Кайран гана кайталаңгыз акыным, кыргыз элге ыр-обонго жакыным. Аларчага алып жөнөйт сөөгүңдү. Асыл жандар, көзү өткөн залкарлар кучагына алат сени акырын. Кайран гана кайталаңгыз талантым, өзгөчүңдө өнөр менен бараттың. Капыс колдон чыгып кеттиң чиретип, чейрек кылым чечендигиң күлдүрсө, бүгүн минтип аза күтүү жараттың. Түш көргөндөй түшүнө албай баарыбыз, бүт кыргыздын жүрөктөрүн канаттың. Кайран гана Элмирим, бар эле го жөнөкөйлүк кеңдигиң. Түшүнгөндөй шууш көрдүк баарыбыз, бул өмүрдүн кыскалыгын, кемдигин. Алы кулдан, алым кулдан баталып, кайра өмүргө өлбөс болуп келгиниң. Эстебестер төк матаңдар тосушар, жалгыздатпай арасына кошушар. Жап-жаш бойдон неге алдың ажал деп, алар дагы жоктоо ырын кошушар. Жаратканга баш ийебиз айла жок, жаткан жериң жайлуу болсун залкарым. Кош Элмирбек, замандашым, кош инем. Бейишиңден оорун берсин Кудайым, аргам жоктон акыркы сөз айтарым. 2020